Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушуак кечиңиздер менен Иличи өнөр кенчи дейт. Ар дайым элдик таланттарды, аны менен катар эстрада жылдыздарын ушул куттуу студияда сахнага чыгарып келебиз. Бүгүн да сиздердин ушул чай үстүндө сырдашуу программасына мыкты инсандарды көрө аласыздар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, негизи эле учурда баягы интернет жылдызына айланган десек болот. Бүгүнкү куттуу студиябыздын кадырлуу мейманы келип отурат. Бүгүн биздин студияга ошол TikTok'то, Instagram'да бир катар колдоочуларды таап, колдоочулардын бир жакшы сүймөнчүлүгүнө ээ болуп айтып коет баягы атага тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул деп мынакей атасы менен бирге бир сахнада ырдап, жакшылыктарда кызмат кылып жүргөн жаш таланттар студиябыздын кадырлуу меймандары. Бүгүн ошол чай үстүндө сырдашуу программасына кайсыл мейман, кайсыл конок келди десеңиздер, таланттуу үй бүлө, таланттуу ырчылар десек болот. Жаныбек Турганов жана анын уулу Назар Дөлөтбеков, кызы Диана Дөлөтбекова студиябыздын кадырлуу меймандары. Ассаламу алейкумдар. Алейкум ассалам. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Назар кош келипсиң. Диана, жакшыбы манай? Жакшы келип алдыңбы? Жакшы. Бүгүн мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, ошо кичинекей таланттар, жаш таланттар өз өнөрлөрүн тартуулайт. Башында айтып кеткендей, TikTok'то, Instagram'да, дагы телелерде өздөрүнүн ырлары менен көп кишинин сүймөнчүлүгүнө айланып жүргөн Назар, Диана бүгүн келип отурат. Адегенде байке келиңиз, Жаныбек байке, жалпы көрүүчүлөр менен бир амандашалычы. Саламатсыздарбы? Сиздерге да чоң рахмат ушу биздин өнөрдү баалап атайын ушу 7 каналга чакырганыңыздарга. Буга чейин убакыт сааты келбей келе албай аттык. Бүгүн буйруган экен. Жакшы жаңылыктар менен келдик. Кудай буйрса алдыда жакшы ырлар бар. Жакшы ырлар менен, жаңы ырлар менен дегендей. Жакшы. Назар манай жакшыбы? Назар өзүңүз сурайын. Алгачкы суроо, канча жаштасың, канчанчы класста окуйсуң? Мен өзүм Ак Өргөдө номер 77 мектепте окуйм. Өзүм 4 класстын окуучусу болом. Өзүм 10 жаштамын. Диана, сенчи? Мен бала бакчага барам. Сен көрөсүң сен? Азаматсың. Кичинекей кыз турбайбы? Ушундай таланттуу үй бүлөдө чоңоюп жаткан баягы айтып коет го, алма сабагына алыс түшпөйт деп. Өзүңүз деле ошол таланттуу үй бүлөдөн чыккан инсансыз. Билебиз, Тургановдун үй бүлөсүнөн чыккан. Бири акын болсо, бири дагы бир өзүнүн өнөрүн тартуулап маданият тармагында жүрөт. Анан баягы таланттуу адамдын уулдары да таланттуу болот эмеспи? Бүгүн мынакей биздин студиябызга келип атат. Азында кылбайлы, Жаныбек байке. Адегенде эле биздин көрүүчүлөргө бир жагымдуу ыр тартуулайлы. Себеп дегенде булар кандай ырды айтып болду экен, мүмкүн биздин көрүүчүлөр да кызыгып жаткан болуш керек. Андан кийин маекти уланталы, Сөз түрдө айтып өткөндөй, буга чейин мен өзүм чертип берчү элем, ушул Ямаханы. Азыр балдарым өзү коштоп үйрөттүм. Өзү чертип калды. Азыр жакшы бир жаңылык тартуу кылалы, анда Назар балам өзү баштап берсин, Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасында биринчи жолу Назар эфирге өзү Ямаха чертип чыгат. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз, Назар? Казакча Ая көз деген ырды ырдап берейин. Ай Азамат, кеттик анда биз баштадык, Жаным маған дарасын, сезим отун каларсың, кеңемедиң өзүңө көздөрүмдүн жарасын. Болмайтын сен деп жүрсем, жүрөгүмдүн жарасын, ая көз кайда барасың? Ая көзүм кадырлым, ак жүзүңдү сагындым, бул жалганда мен сенин айнымайтын багыңмын, жанарыңан айналдым, дагы өзүңдөй багылдым. Ая көзүм кадырлым, ак жүзүңдү сагындым, бул жалганда мен сенин айнымайтын багыңмын, жанарыңан айналдым, дагы өзүңдөй багылдым. Дагы өзүңдөй Кол чабуулар болсун. Мынакей ушундай таланттуу, ушундай өнөрлүү коноктор биздин студияда. Азаматсың, Назар, сонун чыгарма. Ямаханы качан үйрөндүң? Жакындан жакшы үйлөнүп келатам. Канча болду чертип калганыңа?
эми 1 айдай болуп калды. 1 айдай болуп калды, азаматсың. Чындыгында эми бул абдан эле оор аспап десек болот. Ал дагы ар бир кнопкасын басыш керек, Назара. Кыйынчылык жаратпай элеби? Жок, анча деле кыйын эмес. Муну 1 жумада үйрөндүм. 1 жумадан бери чертип келатасың, бир ырды байке канча күндө даярдап атасыздар Ямаха менен? Бир ырды буга чейин мындай эле ырдап турушчу, анан мен негизи башында ошо аккордеон алып бердим эле, кичинекей аккордеон. Анан аккордеон ордук кылат болуш керек. Ал ордук болуп калат экен, анан ушу клавиша менен жеңилирээк ушундан баштайлы дедик. Анан өзүм чертип отуруп, үйрөткөнүм аз эле болду чынында. Колу бошобойт, сабакка барат дегендей. Ортодо эми булар балдар ойноп да кетет. Ортодон кечинде кармап алып эле келип отур деп ойнотуп калып атып, анан эми сулук бар экен. Жакшы, Кудайга шүгүр, азыр бир 2-3 ырды үйрөнүп калды. Буга чейин өзүм отурчу элем, азыр кол узарды десек болот, мындай айтканда. Жакшы. Кызыбыз дагы Назар 10 жашта. 10 жашта. Диана 6 жашта, буюрса 7. Диана 6 жашта, Назар 10 жашта. Анан булар азыр Ямаха үйрөнүп атып. Өзүңүз канча жашыңызда үйрөнгөнсүз? Эми Ямаха болбосо башка бир аспапты. Мен өзүм Ямахадан баштаган эмесмин, аккордеондо. Канча жашыңызда? Анда бир 9-классыман баштадым. Азыркы балдар кыйыныраак окшойт, баягы айткандай. Атасынан баласы кыйын чыгат дечеле дегендей болуп, биз кечирээк эместек, булар 10 жашында эле баштады. Мен ошо 9-класстан баштап аккордеон үйрөнгөм, анан кийин ушул Ямаханы үйрөндүк. Жакшы. Диана, сага суроо берейин, абдан татынакай, сулуу болуп бүгүн биздин студияга келген экенсиң. Сен канча кыр билесиң жалпы? Көйлөрү билем. Канча? 10, 20, 30? 20. 20 билесиңби, Азамат? Мынакей биздин кичинекей Диана азыр бала бакчага барат. Бирок Диана дагы Ямаха ойнойт, Ооба, Ямахага бул дагы кызыгуу артып атат. Азыр эми Диананын колдору баягы сөзүңүздү бурайын, кичинекей да. Мына Ямаханын тиги башынан бул башына жеткизип ойнош керек. Аларга кандай болот? Жетип атабы? Ошого жетпей атып, чоюгла колуңарды деп атып, эптеп атып бир үйрөттүк. Муну кыйнаган деле жок, муну үйрөнүп ал ушуну деп кичине чоңойсобу деген, бирок эми болбой ар жагынан сурап атат да, өзү үйрөнүп. Өзүм чертем деген үчүн анан мейли деп. Бирок болбой эле бир ырды үйрөттүк. Жакшы. Үйрөнүп алды. Диана, Назар көп экрандарда жүрөсүңөр, эфирлерге келесиңер, чакыруулар көп болот. Анан Диана, сен айтчы, классташтарың, садикте досторуң, подружкаларың көрсө айтабы? Биз Диана сени көрдүк кече телевизордон, жозо YouTube'дан көрдүк, айтышабы? Ооба. Не деп айтышат? Көп эле айтышат. Мактайбы? Ооба. Не деп мактайт? Сен телевизордон көргөн, сен ырчы кызсың деп эле. Сүйүнүп каласыңбы? Азамат, мынакей арматтуу телекөрүүчүлөр өздөрү жаш болсо дагы мына ушундай таланттын ээзи, көрөсө бир келечекте кыргыздын бир желегин көтөрө турган, кыргыздын маданиятын башка дүйнөгө тааныта турган ошол биздин жаштар, жаш таланттар. Чындыгында эми баягы аккан арыктан соат деп башында айтпадым, ошол Диана менен Назар болсо дагы башка уулдарыңыз барбы? Ооба, бар. Эң улуусу ушу Назар балам. Улуусу Назар. 4 эркек, анан Диана кызым. Эң улуусу Назар. Эң улуусу Назар. Калгандары мындай 2 жаштан бардыгы. Буюрсалар дагы келечекте биздин студияга келет. Кудай буйрса деп турабыз. Эми мен ушу эң биринчи алып чыкканда 5 жашында ырдаган Назар. Анан артынан анда Диана кичинекей болчу. Кичинекей кезинен эле билинет экен, ушу студияга алып барып жүргөндө эле айтчумун. Ушу дагы кызым бар, сизге окшоп сураганда кызым бар, Кудай буйрса студияга алып келген күн келет дечи элем. Айтырбай келип калат экен артынанчы. Дагы кийинки балдарыбыз бар. Дагы бирөө шыктуу. Аны дагы 2-3 жылдан чоңойгондой Кудай буйрса. Айтып коет, пенденин оозунда болсо Алланын кулагында дейт. Буйрса ниет кылып коелу, жакшы тилек кылып коелу. Ушул студияга биздин эшигибиз ар дайым ачык. 7-каналга кайсы убакта келсеңиздер, сиздердин талантты жалпы биздин көрүүчүлөргө тартуулганга аракет кылабыз. Анан дагы бир кызыгы Диананын Ямаха чертип ырдаганы мага кызык болуп атат. Ошондуктан азыр мындай кылалы, Назар, мүмкүн болсо сен Диана жака өтөсүң, анан Диана сен ордуңда отуруп бизге ырдап берсин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин Мая эң кызыгына келди. Себептигинде кичинекей Диана Ямаханын коштоосун ырдайт. Азыр экөөнүн ордуларын алмаштырдык. Себептигинде Диана азыр Ямаха чертишиң керек. Себептигинде сенин подружкаларың, садиктегилер карап атат. Биздин Диана деп. Кайсыларды ырдайсың, Диана? Апакем ырды.
Апакем деген ырды апаң арнайсың ба? Анда кеттик, башта. Кетти. Ayıldı bugün eskerdim, akşamlar canla geçtirim. Apakim uysap korodun, adırdan oynap geç geldim. Apakim kayda men kayda, Apakim kayda men kayda, adırılı yaşıl tır kayda. U vakit ötpey tabışmak, uktabayın tünde dalayga. U vakit ötpey tabışmak, uktabayın tünde dalayga. Apakelerim uşulardı sizlerge arnap ырдадым. Кол чабуулар болсун, азаматсың Диана. Диананын көрдүңүздөр талантын бейишенени таман алдында дегендей, Диана жалпы айымдар апалар үчүн ырдады. Бай айтып коет, кыздын тилеги, кыдырдын тилеги деген бир жакшы сөз бар. Мына ушул тилеген тилегиңе жет Диана. Бул жерде келечекте бир чоң ырчылар барбы, эжекелер, билесиң, Гүлнур Сатылганова, анан улуу эжекелер бар, ошондой мыкты кыргыздын ырчысы бол. Бир кол чабып кол Дианага, келиңиздер. Рахмат. Баягыл балдардын бир ийгилигин көрсөң, ата эненин бардыгы ушундай кубанып, сүйүнүп, менин балам ушундай ийгилик жаратып атат деп, азыр мен сизди карап отурсам, мындай ушундай толкунданып, баягы эригип отурбайсызбы? Чындыгында балдардын ийгилигин көрүү жакшы экен, сыймыктуу экен. Эми балдардын ийгилиги өтө сонун. Буга чейин айткандай, мен бул жаңы ачылыш катары сиздерге келип атабыз. Мурун өзүм чертип берсем, жана айтып өткөндөй, өзлөрүн кой бере баштадым. Бул да болсо жаңы ачылыш, Кудай буйрса эң сонун нерсе бул. Балдардын ийгилигине көрүп туралы, жакшы жерлерин көрүп туралы. Сиз өзүңүз аккордеон чертесиз? Аккордеондо, комузда да ойнойбуз. Ямахада. Шитке 70 өнөр азык кылат деп бардык талант бар дең. Бардык. Буйрса эми 70тен ашып кетти окшойт биздин талант. Буйрса эми Назарга жуксун деп кол, Назара. Буйрса комуз ойнойсуң, аккордеон ойнойсуң. Назар, сен дагы айтып калган мектептеги классташтарың, досторуң барбы? Ой, эжейлерим жакында ушул мектепте конкурстарга катышып, жакында ошо 4-классты бүткөнгө баарыбыз ырлага даярданып жатам. Ырдайсың мектепте? Эжейлер макташат. Тургановдордун үй бүлөсү таланттуу, билебиз, Байкеңиз, иниңиз, Байкеңиздин балдары бардыгы комуз чертип азыр убакта жакшы жүрөт. Анан Байкеңиз ыр жазат. Ыр жазганда өнөрлөрү бар. Сизде барбы ошондой таланттар? Менде оончулук болбосо. Оончулук канча окшоштурдум болбоду. Анан жанагы олимпиадада болду го бизде. Биздин жана Айсулуу Тыныбекова, Жоламан Шаршанбековдор ошолор катышып атканда телевизор көрүп отуруп мен кыргызым деген чыгарма жаздым. Эргип кеттиңиз. Анан экөөнү ырдатканым бар. Бирок бир эле куплет кылып жаратып ырдаганбыз. Анда бирок Инстаграмда азыраак болчу биздин эме. Көп кетпей калды. Кудай буйрса кийинки эмеге ошону ырды толук жаздырып, аягына чейин бышыктап сөзүн бүтүрсөм, анан үчөөбүз ошол ырды бир жакшы ыр кылып чыгарсакпы деген оюм бар. Бир эле ырым бар ошо чыгарган.
Жакшы, ал дагы бизге сыр болуп турсун. Мүмкүн кийинки эфирлерде келип сөзсүз туруп бышып калса, жетилип калса, ырдап турабыз деген ойдобуз. Анан мына Назарды, Диананы такай алып жүрөбүз. Баягы элге жакшыраак тааныткан кайсылары болду? Элге жакшы тааныткан жанагы Ато деген чыгарма болду. Ошол чыгарманы биз өзбектердин ыры бул. Мен ошолорду которгом кыргызчасына. Өзүңүз? Өзүм которгом. Сиз каяктан билесиз өзбекчени? Өзбекчени угуп отуруп эле, өзбекче деле билбейм өзүм деле. Болгону мага обону жагып калды, анан жана Дада деген жери жакты. Ошону эле отуруп эле ойлонуп анан негедир чыгып калды өзүнөн өзү эле. Анан ошолорду жаздырып. Ошолор менен жакшы просмотрларды алдык TikTok'то. Алды бир 7 миллионго чейин барды. Казакстанга чейин чакыруулар болду. Дагы деле бара албай жатабыз ал жака. Кудай буйрса май айында. Анда эми биздин сахнага, биздин студияга келгенден кийин биз деле ошол ырды бир угалат. Сиз өзүңүз чертип бериң. Диана менен Назар атоу ырдап берсин. Анда мына ошол интернет желесинде, TikTok'то, Instagram'да мына ошол эки жаш талантты жылдыз кылган Ато деген чыгарма бүгүн биздин студияда жаңырат. Анда баштадык, Мен абдан кызыгып дагы да ырдай болуш керек деп күтүп аткам. Сонун чыгарма. Атоо деп бардык аталарга арнадыңар, Же өзүң атаң элеби? Эң башкысы анакей бардык аталар аман болсун деген максатта биздин Назар менен Диана сонун чыгарманы аткарып беришти. Азаматсыңар, көз тийбесин, сөз тийбесин деп коет, бала айтып коет. 10-дун бири Олия, 7-нин бири Кыдыр деп. Мүмкүн биздин берүүнү көрүп жаткандар дагы мүмкүн жакшы тилектерин, каалоо сөздөрүн, пикирлерин жазып калтырып аткан болуш керек. Мына ошолордун бардыгын эки кичинекей биздин бөбөктөргө кабыл болсун дейли. Ямаханы баягы көчөдө көтөрүп жүрүү кыйын эмеспи? Кыйын да.
Мунун чехолу да жок. Ушуну бир тиктирейин дедим эле. Кайрылуучулар кетип атат уже. Бүгүн той бар да эфир бар деппи? Көчөдө ар кандай болуп калат экен, көчөдөн көрүп эле тааныгандар көбөйө баштады чынында. Каршыда бир жака кетип атат. Бир жака кармап эле кетип баратсаң. Айтып өткөндөй сөзүңүзгө аралжы ушул Ато деген ыр менен ушул май айында Назар экөөбүз жана Кош жылдыз деген программага бизге сунуш түшүп атат. Ошол жакка келип катышып ырдагыла деп. Анан ушул чыгарманы эми кайра которгонго туура келди. Ата бала жөнүндө чыгарып жазып баштадым. Ону ушул эле сөзү башка. Болгонун сөзү башка болот. Ата балам деп, мен балам деп ырдайм да. Анан 8 майда буюрса филармониядабы Калипа Сейталиева эжекебиз уюштурган Кош жылдыз программасына да катышабыз Кудай. Буйруза Назарды чоң сахнадан көрөт турбайсыз ба? Биринчи жолу. Ал деген эми улуттук филармония болгондон кийин ал жерде канча залкар инсандар ырдаган жер, ал жерге барганын өзү бир бул жакшы нерсе, жакшы жөрөлгө десек болот. Анан эми бүгүн сөздөн ырга көбүрөөк базым жасайлык, атайын ырдатабыз деп чакыргандан кийин дагы бир чыгарма аткарып бериңиздер. Кийинки чыгарма кайсы чыгарма? Азыр эми биз кичине попури кылып берели. Сайрай сагыныштын бутагында, элесиңде борuma кызамында, кара көзүм көрүнбөй кайда кеттиң, өзүң болчу жан эркем кучагымда. Кара көзүм көрүнбөй кайда кеттиң, өзүң болчу жан эркем кучагымда. Кайдасың сен ашыгым, сен издедим жашыгым, топтонуп карашың, сенин ыйык затыңды эңседиң го. Сагынганда ак маржан, тарынганда ак маржан, талашыбыз. Сагынганда ак маржан, тарынганда ак маржан, талашыбыз. Сары кыз Кичинекей сапсары, тай басканы, бассаң апам буланатай сары сапсары, бассаң апам буланатай сары сапсары. Ай сары кыз, бары жокко дары кыз, ат коюшту сары деп ай болсун бизге дары кыз. Ай сары кыз, бары жокко дары кыз, ат коюшту сары деп ай болсун бизге дары кыз. Махаббат жок. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сени каалаган, көрүнбөй калса жанымдан, сени издеп күндө сагынам. Махаббат жок дебе жаным, сен үчүн күйүп мен жана берем. Жүрөгүм чок болуп жаным, жаныңа бара берем. Махаббат жок дебе жаным, сен үчүн күйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок болуп жаным, жаныңа бара беремин. Мына ушундай трио бизден. Ай вали, азаматсыздар. Мен да кошо ырдагым келип кетти. Махаббат жок дебе жаным деп. Азаматсыздар. Диана азаматсың, Назар азаматсыңар. Бүгүн биздин көрүүчүлөр дагы силерге жакшы ой пикирлерин калтырды. Мен ойлойм, келечегиңер кең, өмүрүңөр узун. Ар дайым ушундай ыйык студияларда, ыйык сахналарда, алдыда мынакей филармониянын чоң сахнасында атып турсуң. Ал жерде дагы өзүңдүн ийгилигиңи жарат. Ошол жерде жеңиш, ал жерде конкурска кадимгидей, Ооба, конкурста биринчи орунду Назар алды деген күнү биздин студияга чакырабыз. Кайра Назар кел. Биздин көрүүчүлөргө жаңылыгын айтып берди, Рахмат Жанекбек эке, атайын бүгүн студияга убактыңызды бөлүп келип берген үчүн. Эми сизде эркин микрофон болсун, Чоң рахмат баарыңыздарга. Ушу кыргыз эли эң негизгиси аманчылык болсун, элибизде тынчтык болсун дегендей, бизди колдоп коштоп аткан ушу сиздердин жалпы жамаатыңыздарга, ошону менен кошо жалпы кыргыз элибизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздер менен ал дайым колдоп коштоп туруңуздар.
Рахмат. Сиздер дагы келип туруңуздар. Назар, Диана, эшигиз ачык, жаңырла. Эми буйруза Ямаханы аябай ушундай катуу чертип калганда да келгиле. Бактыбайке чай үстүнө баралы, сырдашалык да, маектешелик да, ардактуу теле көрүүчүлөр. Айтып коет экен, 1 жылды көздөп дан өстүр, 100 жылды көздөп бак өстүр деп. Ал эми 1000 жылды көздөп бал өстүр деген бир жакшы сөз бар. Мынакей биздин Жаныбек байке өстүрүп аткан балдары татынак болуп, таланттуу болуп, өнөрлүү болуп чыгып келатат. Буйруза барыңыздардын жакшы пикирлериңиздерди биздин 7-каналда чай үстүнө сырдашуу программасынын астынан күтөбүз. Ошол жака жазып, ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Бүгүн студиябызга Жаныбек Тургунов жана анын уулдары, кыздары Назар, Диана келди. Рахмат келип бергениңиздер үчүн. Келип туруңуздар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мынакей буйруза орозо бүтөрүнө саналуу гана мүнөттөр жана саналуу гана күндөр калды десек болот. Баарыңыздар жараткандан эмне тилек кылсаңыздар, дуа кылсаңыздар, тилек дубаларыңыздар кабыл болсун. Ал эми биздин ушул берүүнү 7-каналдын YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан да карасаңыздар болот. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.